Ажал айтып келбейді. Ернест Турсунов. Мен кечирем, бирок жүрөк кечирбейт. Мезгил өтөт, тарых изин өчүрбөйт. Өлгөндө адамдын баары бирдей, тирүү кишилердин айырмасы кандай? Сурап калды тең ата бирөө. Деле китепти көп окуйсуң, билсең айта койчу. Байыркы Рим акыны Сенека айткан: адамдар эки гана түргө бөлүнөт. Тирүү жүрүп өлгөндөргө жана өлгөндөн кийин жашагандарга. Эгер тирүү жүргөн өлүктөр жөнүндө сурасаң, алардын тагдыры өтө кайгылуу. Кайсы бир жылы дартка чалдыгып, ооруканага жатып калдым. Ошондо көзүм менен көргөн бир окуяны айтып берейин. Март айынын ала шалбырт күндөрүнүн биринде республикалык 4-чү ооруканага эски сур калпак, эски сур чапан, эски кепичине эски сактыян маасы кийген абышка келди. Вестибюлдун оор эшигин тартып көрдү да, ал ачылбаган соң эшиктин айнегинен шыкка алады. Иште аркы терки басып жүргөн ноокастарда аларды саксактаган сестралар да көрүнбөйт. Бул чак ноокастар үчүн уйку убагы болгондуктан айнектеги «Тихий час» деген жазууну оозун кыбыратып окуду да, ийинден тына күрсүнүп, фасадтын алдындагы скамейкага отурду. Колунда сыры түшкөн кырым таяк жана көнөрүп бүткөн саквояж бар. Саквояжды жанына коюп, оң колундагы таягын сол колуна алып, чөнтөгүнөн кирдеген жүз арчысын чубалжыта сууруп чыкты да, оңурайган чекир көздөрүнүн кычыгындагы ыйлаактаган шорону арчыды. Кудайдын күнү да ачылбас болду. Абышка өзүнчө күбүрөнүп, тунарып турган асманды акырая карап, калчылдаган колдору менен саквояжды ачты. Саквояждын ичинде түрдүү чүпүрөктөргө оролгон түйүнчөктөр. Бардыгер оокаты ошол. Түйүнчөктөн бир сындырым нан, бышкан картошка алып, мүлжүңдөп жей баштады. Оорукана бейкут жерге орношкондуктан жан жагында жүрүм-турум сейрек. Аскер гарнизонунан чыккан солдаттар гана тыкылдап баскан суйдан кыздардын соңунан карап калат. Абышка борборду көрбөгөнүнө көп жыл болгон. Шаар аябай өзгөргөн. Шаар гана эмес, анда жашаган эл да өзгөрүп, азыр мында таптакыр башка адамдар, жаңы адамдар жашайт. Жалал-Абад Фрунзе поездинен түшкөндө эле баш айланткан кыймыл менен кымгууттукка таңыркап, перрондо ден дароо болуп турган. Абышканын көзүнө мындан кыйла жыл мурда салынган темир жол вокзалынан башка имараттардын баары чоочун көрүндү. Жазып алган адресин көрүнгөнгө көрсөтүп жүрүп, бир студенттин жардам менен 5 кабат үйгө барды. Издеген кишиси дарыланып, ооруканада жатканын кошунасынан угуп, Абышка студенттин көрсөтүүсү менен 4-чү ооруканага келген. Тилекке каршы түшкү дем алуу убагында келип калып, дайынын эч кимден сурай албай, скамейкада ач кардына картөшкө болсо да шилте кылып өзөк чалкап отурду. Абышка өмүрүнүн көбүн түштүк Кыргызстанда өткөргөн. Жаш чагында Сузакта, Баткенде, Лейлекте, анан Тажикстандын Жергетал, Куляб, Шаар Түз райондорунда эл агартуу бөлүмүнүн башчысы, аткаруу комитетинин орун басары, партиянын райондук комитетинин катчысы, кийинчерээк болсо чарба иштеринде, Жүн Союзда, Втор сырьёдо иштеген. Соңку жылдары Жалал-Абад шаарында жашады. Картайган сайын кара башын багуу кыйындап, агартуу ишинен, партиялык иштен алынып, кара жумуш жасоого мажбур болгон. Бирок операциядан кийин темир жолдо жүк көтөрүүгө же комбинатта көмүр жагууга жарабаган соң, боорукер адамдар көчө шыпырууну ыйгарышкан. Абышка таар алжапкычын тартынып, чий шыпыргысы менен калагын алып, ар күнү Жалал-Абад шаарынын көчөлөрүн шыпырар эле. Күндүзү кереле кечке бөтөл көтөрүп, базардагы таштандыларды кыдыруучу. Кечинде бир шише шараптын күүсү менен мекеменин подвалына жетип кулачу да, темселеп жүрүп чарчаган неме дароо эле уйкуга кетчү. Эртеси үрөң бараңдан туруп көчө шыпырат. Баягы жумуш баягы калыбында кайра башталат. Абышка көчө шыпырганда бир чоң мекеменин алдын ага карабаса да, мезилдетип тургандыктан башчысына жагып, бара-бара ошол аймакка которулган.
кайсы бир юбилейлик майрамда мекеменин аянты кызыл тазыл урагандарга толуп, жаңы көрсөткүчтөр, ардак такталар, портреттер кадалып калганын көрдү. Таңгамагал аяндыкка тамекинин калдыгын жаткызбай тазалап, гүл газондоруна суу чачып жүрүп, Советтик Кыргызстандын пайдубалын көтөрүшкөн туңгуч кыргыз аялдарынын портреттерине көзү чалдыгып калды. Өз көзүнө ишенбей трахомадан, жугуштуу көз оорусунан кызарган көздөрүн ачып жумуп, бир кезде өзү менен бирге иштеген Турсун Осмонованын, Мария Турганбаеванын, Сабира Телтаеванын, Кенжехан Бектаеванын портреттерине таңыркап карап турду. Таң калгандан оозу ачылып, шыпыргысы колдон түшүп кетти. Ошонун өзү, капырай, алигиче тирүү белем. Баса мен деле тирүү жүрбөймбү? Сабира менен тиктешип туруп, абышка дел болуп калды. Ошондон кийин анын ички дүйнөсү оодарылып, оюна алдан эмелер келип жүрдү. Бир күнү кечке маал Жалал Абад аткаруу комитетинин председатели Шакира Алдашеванын мекемеден чыгып келатканын көрүп, атай эле алдына барды. Айланайын кызым, өзүңдөн бир нерсени билейинчи деп эле оозум батынбай жүрөт. Айтыңыз, мынабу ардак тактадагы аялдарды тааныйсыңбы? Тааныбаганда. Шакира Алдашева портреттердин алдына барды. Турсун апа Крупская менен кездешкен аял. Мария эже Абдыкадыр Орузбеков менен бирге иштеген. Бактын же Кыргызстан борбордук аткаруу комитетинин орун басары болгон. Сабир эже Кутовтан, Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинен, Ташкенттеги Сакунун, Орто Азия коммунисттик университетинин аспирантурасын окуган кыргыздын биринчи маалыматтуу кызы. Кара Кыргыз обкомунун жумушчу дыйкан аялдар бөлүмүндө ири саясий иштерди аткарган. Мына Кенжехан Бектаева Кыргыздын алгачкы юрист кызы, согушка чейин республиканын пам прокурору болуп турган. Алардын эмнесин сурадыңыз? Көргөндө киши сыймактанат экен. Абышка борборго келердин алдындагы ошол көрүнүштү элестеп отурду да, түйүнчөгүн саквояжга салып ордунан турду. Оорукананын эшиги дале бек. Эмнеси болсо да чакырайынчы бирөө чыгып калар деген үмүт менен коңгуроону басты. Аздан кийин ак халат кийген толмочунан келген орто жашаган аял айнекти ачып сыртка баш бакты. Убакыт боло элек, кадырлуу. Алыстан келдим эле. Жок, убакыт болмойын, уруксат жок. Тартип ушундай ата. Адашып калдым окшойт. Больница ушубу? Кайсы больница? Шаарда больница көп. Ушу жерди көрсөттү эле. Момуну окучу кызым. Аял тешиктен кагазды алып, көз айнегин тартынып окуп көрдү да, абышкага кайра сунду. Таап келипсиз. Бирок саат 5тен кийин улуксат болот. Ошондо да жолуктурбайбыз. Бизде карантин, передача алынбайт. Кат гана кийресиз. Чарчадым, өтө чарчадым кызым. Келген кишиңиз ким эле? Сабира Телтаева же Исабекова деп жазылат бекен. Сабира Исабековна деңиз. Ал киши бизде, көптөн бери жатат. Эмнеси ооруйт кызым? Гипертонияга чалдыккан. Азыр тыңып калды, басып жүрөт. Көрөр бекем. Бир гана көрсөм болот эле. Ырайым кылыңыз. Аял абышканын кебетесин көрүп аяп кетти. Жолуктурайынчы байкушту деген ой менен эшикти ачты. Атайы салынган оорукананын күтүү залы абышканын көзүнө бөтөнчө сонун көрүндү. Зал ичи ары таза, ары жылуу. Гүл койгон столдун тегерегинде креслолор, шурудай чачылуу люстра залга көрк берип, лимондун, фикустун, Кытай розасынын көчөттөрү гүл ачып жагымдуу жыт таратып турат. Отура туруңуз. Аял булуңдагы орундукту көргөздү. Кайсы палатада? Палатасын деле билбейм, кызым. Сиз кимиси болосуз? Кимиси болоюн? Издеп келген соң жакынымында. Жакыны болосуз, 2 атап өтүшкөн, 3 атап өтүшкөн, же жыты тууганбы? Жыты туугандар керек кезде келет. Аял сынай карады. Сабира Исабековна азыр ооруда. Кереги жокко дейм, кандай дейсиз? Мен кызым күйөөсү болом. Күйөөсү? Мурдагы күйөөсүмүн. Мурдагы деңиз. Могуларды ала келдим эле.
Ауышқа бүктеме намы янынан сарғайған ескі қағаз суырып шықты. Неке куәлігі дағы бірді суырды. Амына болса ажырашу куәлігі, көріп тұрғаныңыздай мұрдағы күйесімін. Ой-бой, акши жөнде ештеме білбей тұрбайсыз ба? 10 жылдан бері бізде дараланады. Крупская көшесінде жалғыз тұрады. Жолығыңыз, бирок баруға болбойды. Чакырып келейін, чечініңіз. Ауышқа чечінгені қорынып аялдан олақтай түсті. Чечініңіз эми жарықтық. Аял ауышқанын шөлбіреген чапанын өзі чешті да, жыты саңырсып кирдеген кебетесінен ренжи түшті. Ауышқа кемзелін қымтынып, қорынып, жазғанып, бұлыңдағы орындыққа барып отырды. Шартыңызға қарап киірдім. Врач көрсө жеме уғып қалабыз. Ошо жерде отырыңыз, мақұл ба? Буйырса жолықтырам. Ал жақшы пациент бізде. Аял лифтіге кіріп, жорқы қабатқа көтеріліп кетті. Бұл оқия мындан көп жыл мурда болған. Ал кезде Елебесов ырысын көтөр албай, ыргыткан ташы өйдө түшүп, чытырап, толуп турган курак эле. Көзү ботодой жайнаган, тили булбулдай сайраган, өзү бакыт казанында кайнаган көркөм жигит кызмат абалынан пайдаланып, күн өткөн сайын көтөрүлүп, келечеги көптү үмүттөндүрүп койгон. Мансап тепкичтеринен эпчил аттап, ар кимге амандыгын үзбөй алымдуу көрүнүп, колунан Ленин томдорун түшүрбөй окумал киши катары байкалган. Өзү да жолдуу жигит эле, капчыгы үн чыгарбай шылдырап, каалаган менен катышы көбөйүп, шаан шөкөт салтанат кучагына курчалып турган. Чоң бакытты колтуктап, шараккан суудай катуу бараткан Елебесовго чынында кол жетпей калган. Алам десе баары алдыда, жейим десе баары оозунда. Аялдарга жайдары мүнөзү менен жагып, жакпагандарына март колунан акча чачып, көздөгөнүн дарооп тартып алчу. Мына бул шоролонгон чекир көз, анда от чачып ойноктогон койгул көз эле ширкен. Елебесов Сабирага ашык болуп, сүйүп күйгөндүктөн эмес, кызмат абалына керек болгондуктан үйлөнгөн. Алдына даңгыраган жол ачыш үчүн жалаң жакшы жактарын көрсөтүп ишенимге кирген. Сабира бардык шарттарды түзүп, ага жол чаап берди. Өкмөт Сабирага эки кара көзүндө ишенчү. Ал 16-жылы элдик боштондук көтөрүлүштө жетим калып, балдар үйүндө тарбияланган, революция идеяларына берилген, билимге кан жаны менен сугарылган аял эле. Москвадан Кутовду бүтүргөн соң, ошол кездеги аялдардын маалыматтуу өкүлү катары Кара-Кыргыз автономиясына сабатсыздыкты жоюуга жиберилет. Кыргыз обкомунда жумушчу дыйкан аялдар бөлүмүндө иштеп турганында, окутуучу кадрлардын өксүгүнө байланыштуу партия аны Комвузга же коммунисттик жогорку окуу жайга, жаш республикага өз кадрларын даярдоого дайындайт. Ошол жерден Елебесов сыяктуу эр жеткен жаштарга жолугат. Аларга сабак берет. Жаңы тарыхтан, Европа тарыхынан, марксизм-ленинизм негиздеринен лекция окуйт. Комвузду бүтүрүп, Елебесов наркомпроско, эл агартуу комиссариатына инспектор, анан кадрлар бөлүмүнүн башчылыгына, анан наркомдун орун басарлыгына көтөрүлөт. Инспектор кезинде Сабирага үйлөнөт, бирок орун басарлыкка отургандан тартып, Сабира Елебесовго кереги жок болуп калат. Жолуна башка аял даяр болот. Ошентип, кээ бир үйдө боло жүргөн драмалык окуя ал экөөнүн ортосунда да башталат. Кийинки аялы Латипа Уфадан көчүп келген муфтийдин кызы болгон. Ал Елебесовдон саал улуу, өтө чырайлуу, өтө кумарлуу, көздөрүнөн каухар таамп, эсиркеп турган, керек кезде ич коюнга кирген, кереги жок кезде сызга отургузуп кете берген амалкөй аял. Эркекти бир көргөндө азгырган, мүчөсү келишкен, эти тумсак, бети жумшак, аркар төш, ширин сөз, бураң бел. Ал суйсалып өткөндө чиренген эркек менин түгөйүм неге мындай эмес деп суктана карашчу. Ал үчүн күйөө байлыктын, бакыттын, даражанын, мансаптын, сөөлөттүн, шаан шөкөттүн булагы болуш керек. Кыз кезинен эңсеген бактылуу турмушка жетиш үчүн мансаптагы эркекке жан дилин таштап көз арткан. Сулуунун демине козуп, жан жыргалына азгырылган Елебесов Латипанын тузагына чалынды. Елебесов менен көңүл жакын болгондон тартып, Латипа керектүүнүн баарын талап кылды. Елебесов каалаганын аткарды. Байпак, бандаж, лифчиктен тартып,
кечки, түнкү, эртесиге турган көнөктөрүнө чейин сатып берди. Жазгы, күзгү, кышкы пальтолорун да камсыз кылды. Элебесовдун тапканы өзүнөн ашып ташып турчу. Алдында фаэтону, үстүндө үйү, шаардын сыртында дагы бир үйү бар эле. Кассасында арбып бараткан акчасы болгон. Латипага аманат акчасынын четинен оюп кирди. Ал болсо шыңк күлкүсү, ойнук мүнөзү, шынарлашкан кылыгы, кыңшылаган кыялы менен Элебесовду өзүнө тартып алып, үйлөнүүгө мажбур кылды. Элебесов кумарын гана кандырып үйлөнүүдөн баш тартса, Латипа барбаган жерге барып кылбаган санатты кылмак. Анда биринчи иретте мансабына залал келмек. Элебесов ошондон коркту. Экинчиден кылыктуу аялды жакшы көрүп калды. Анан калса Латипадан кутулуу, Сабирадан кутулууга караганда алда канча татаал маселеге айланды. Анткени ал жүргөмүштүн торуна чалынды. Ошентип дитин Латипага бийлетип, дарты Сабираны кетирүүдө болду. Башында ачкенедей асылып жеткен сыяктуу, эми 7 жыл могусунда жек көрүп кутулуу керек. Ал үчүн Сабира оз уйпасын өтөп бүттү. Андан кутулуу менен кызмат абалын сактап калуу керек. Бир гана жол бар. Ал кадимки бетбактык жол. Латипа менен башталган дүрбөлөңдүү окуя ал ишти тездетип койду. Бардык аракетти тымызын жасап, аны менен кеңештеш болуп, астыртан ошол ыплас жолду колдонду да керексиз аялды кетирип, керектүү аялды алды. Сабира болсо намыстуу ургачы. Ал мындай бетбактыкты көтөрө алган жок. Арыздашпай эле, талашып тартышпай эле, кыскасы буларга теңелбей эле кетти да калды. Ал кетээр менен баары даяр үйгө кирип, Латипа бутту сунуп жатып калды. Өмүрүндө биринчи ирет 4 тарабы төп келген турмушка туш болду. Элебесовдун чөйрөсүнө сиңген соң, анын башка эркектерден артык жаралбаганын, алардан эч кандай деле айырмасыз экенин баамдап, чакмак ала баштады. Андан башка да байлыгы ташыган, желкесин кашыган, кызматы жогору, келбети келишкен, турмушу сонун эркектерди көргөндө эринин көзүнө чөп сала баштады. Элебесовду иштетип коюп, иштен келгенде коньяк берип уктатып коюп, өз билгенин жасады. Башка эркектердин аялы, бала бакырасы бар экенине карабастан, мезгилди текке өткөрбөй, темирди кызуусунда согуп турду. Эркекке болчу аял бийлигин бүт колдонду. Элебесовдун намысы тебеленди. Намысы жерге кирсин, кызматы кошо күйдү. Аялдардын оозунда сагыздай чайналып ушак болду. Эркектердин оозунда баткактай чалынып анекдот болду. Келекелүү ырлар чыгарылды. Кандай эле ооз калып болбойт. Эл ичинде Элебесовдай деген ылакап калды. Элебесов анык күлкүгө айланды. Аялы эсиргенде эл көзүнчө жаңжал чыгарчу болгон. Бул кыйраган турмуштун башталышы эле. Экөөнүн турмушу кыйлага созулду. Ажырашып кетпей, же жарашып албай, беймаза күндөр өтүп атты. Ошол турмушун ойлогондо азырда Элебесовдун төбө чачы тик турат. Акыры Латипа эрден эр которуп кетти. Жөн кетпей, Элебесовду элден чыгарып, кызматтан алдырып, баарынан кол жуудуруп, айласыз абалга салып кетти. Ошондон кийин куюшканы кыйшая берди. Өткөн өмүрүн ойлоп, жүрөгү да оорчу болду. Муундары зыркырап, айыкпас дартка чалдыккан. Өткөн өттү, кеткен кетти. Эми аны эстеп кереги жок. Бирок өкүнүчтүү өмүрү өзөгүн өрттөп, Сабира менен турган бактылуу турмушу жыл өткөн сайын жүрөгүн өйүп жүрдү. Турмуш экөө болсо, өмүр бирөө экен. Аялын жаманатты кылып, башка катын алып жаны тынганы, дагылары эсине түшүп, абышка онтоп жиберди. Кыса кыямат кетпейт тура. Жакасын кармады ал. Бир кезде кордоп кетирген катыныма тагдыры сандалтып келтиргенин кара. Абышка ойдон алаксыйын деп терезеге барды. Дарактар бүчүратып, асман ачыла баштаган. Жакында жаз чыгат. Абышкага көз кирди, карады. Өмүр соңу жакындады. Баары көңүлсүз, өлүмсүк. Балким кылычын жалаңдатып, каардуу кыш келер. Кыштан аман чыгабы жокпу? Жаратылыш билбесе ким билет. Дубал саат 5-ти какты. Ноокастар эс алганы чыга баштады. Терезе жанында жер карап турган Абышкага эч ким көңүл бөлгөн жок. Ал ушундагы короо шыпырып, от жагып жүргөн чалга окшоп турду.
таяк алып саал сылтып баскан кемпир жанынан өтүп кетти. Абышка обдулуп аны кимгедир окшоштурду, бирок дит бага албай кетенчиктеп кетти. Сабира палатасына киргенде сестра аял артына жете келди. Сизди таппай жүрөм, палатаңызда жоксуз. Жаштар келиптир. Жакшы сөз жан эритет эмеспи? Беседкада сүйлөшүп отуруп калдык. Кирабкомдо Жайнак Садаев деген иштеген, ошонун тарыхын сурашат. Азамат жигит эле. 37-синде жок болбодубу? Сабира сыймык менен гүлдестени көрсөттү. Жаштарга окшоп жаңыдан ачылыптыр. Бүгүн сизге келгендер көп. Балдарды көргөндө кубаттанып калам. Бактыбыз, келечегибиз, жаштыгыбыз барып эс алайын. Карылык шалдыратат тура. Карылыкты ким ойлоп чыгарды экен? Карытпай этпей эле алса адамды. Сизди бирөө издеп келиптир. Ким экен ал? Күйөөңүзмүн дейт. Ой, кайдагы күйөө? Мурдагы күйөөңүз экен. Фамилиясы Элебес болбосун. Дал өзү. Өлдү го дедим эле. Дале жүргөн тура. Сизден сурарым, жок деңиз. Кетирип жибериңиз. Балким эми кезигерсиз. Жок, айланайын. Киргизбеңиз. Кете берсин. Сабира Элебесовду таптакыр унутуп эске албай койсу болор эле, бирок жамандыкты жашыруу, чындыкты жашыруу болот. Элебесовдун кийинки аялы менен өткөргөн турмушун Сабиранын кулагы чалган. Көңүлү калган соң алардын таржымалына кызыкчу эмес. Көчөдө калганын кимдир бирөө кеп салганда уккусу келбей басып кеткен. Ушундай акылдуу, кыраакы, туруктуу аял, ушундай арамза, митам, эки жүздүү эркекти кантип байкабай калды? Бул суроо анын жүрөгүн өйүп, табышмактуу суроолорго салар эле. Жүрөгүн көбүрөөк өйгөн өкүнүч Элебесовдун ким экенин бирге жүрүп, бирге туруп билбей калганы. Анын арам оюн, анткор мамилесин терең талдабай туруп, коомдон жол ачып, күйөө катары күтүп жүргөнү болду. Бул чоң жаңылышын жан кишиге айтпай өзүнө өзү өкүм чыгарып, экинчи күйөөгө чыккан эмес. Жаш кезинде Сабира адамга ишенчи, өтө мээримдүү, боорукер аял эле. Башкере ак көңүлдүүлүгү акыры башына тийди. Балким боорукер кылып, адамга ишенчи кылып жаңы заман тарбиялагандыр. Адамдын жаман жагын көргөндөн жакшы жагын көрө билүү абзыр эмеспи? Келечекке арнаган эмгеги текке кетпей, мөмөсүн төгө баштаганда ошо кездеги жаш Сабира чексиз бактылуу эле. Ал эми азыр болсо абдан кычалат. Анипа атайы издеп келген адам менен жолуктургусу келип, зарурат Абышкага ажат ачайын дейт. Сабира болсо жолугууга көңүл чаппай турат. Сабира Исабековна, эмне дейсиз чырагым? Карыя эми күтүп турат сизди. Кереги жок. Кете берсин дебедимби? Кете берсин. Мен убада берип койдум эле. Оорулуу кишини көңүлгө алып койгонуңуз дурус го. Кантке менен жолдошуңуз болгон атайы келиптир. Көңүл жебитип, эс алып кетпесе караган байкуш өлөт го. Жазгы суук жандан өтөт. Кийими да жупун экен. Эмне керек экен ага? Менде эмнеси бар экен? Сураңызчы. Балким бирдеме айтайын деп келгендир. Кездешиңиз көрсүн сизди. Көп эле сурап калдыңыз сиңдим. Болуптур. Дагы беттешип көрөлү. Анипа вестибюлга кетти. Сабира тумбадагы калың портфелди ачып ойлонуп отурду. Документтери. Энеси 5 кыз төрөп, 5-өө тең чарчап, ушуну менен сабыр кылалы деп анын атын Сабыргүл койгон. Элдик козголоңдо ат энеси, ага туугандары апаттап, 18-жылы Караколдогу балдар үйүнө алынган. Андагы татар тарбиячылар тилине ылайыктап Сабира деп атап алышкан. Ошондон тартып Сабира. Мына паспорты, а мына дипломдору. Бул пенсия книжкасы, а мына бул депутаттык күбөлүгү. Бул партбилети. 49 жыл взнос төлөгөн экен, ай. Сабира көз айнегин кийип сүрөттөрдү карады. Көзү да көрбөй баратат. Тирүү кезиндей бар эле турат. Могу Токпаев болсо керек, а бул Саралаев экен. Бандаревдун козголоңун баскан учур эле. Жалаң комиссарлар Чернов, Терно, маркум Дана Кейманов. Бул Нурдиндин жазып берген сүрөттөр экен. Жумурчу дыйкан аялдар бөлүмүнүн башчысы Сабира Исабековнага кызматташ жолдошуңуз Нурдинден эстелик. Кайран жигит. Андагы Сабираны көрүп,
Азыркы Сабира таң калып отурду. Ташкенттен түшкөн экен. Ал кезде беретка кийип, портфель алып, чачын түйүп жүрөр эле. Анда гүл кайыр болчу Сабира. Сүрөттөр арасында Нурдиндин ырлары жүрөт. Нурдин менен өбүшпөй, кучакташпай, ыйлабай, күлүп коштошкон. Көздө жаш жок эле анда. Мына көз жашы эми келди. Ойлосо ыйлагысы келет. Ырларынын баары агаарын алыптыр. Жандай көргөн Сабирага дей бериптир. Анипа ачарбактай арык, жүдөгөн абышканы ээрчитип келди. Сабира өз көзүнө ишенбей, абышкада калтаарып, табышмактуу типтешип калды. Ажал айтып келбейт дегендей, Сабиранын алдында өлүккө окшош күтүлбөгөн сүлөкөт турду. Өмүрүндө биринчи ирет өлүмдүн элесин көрдү Сабира. Биринчи ирет өлүм жөнүндө жаман ой сезимине кылт эте түштү. Көргөнүңө ишенбей турасыңбы, Сабира? Көрдүңбү, турмуш мени кантип койду? Көрүп турам, сандалып бүткөн турбайсыңбы? Таанылбай кала жасапсың. Көрүшпөгөнүбүзгө 40 жыл болду го, деди аксакал. Көрүшүп кажат эмне? Эсиңен чыгарсаң керек. Аны коюп муну айт. Эмнеге келдиң? Деди Сабира. Жайынча эле, сени көргөнү келдим. Жайынча келбейсиң сен. Башыңа иш түшсө керек. Карыдым. Күндөрүм саналуу калды. Өлөр алдында көрөйүн деп сүйрөлүп келип калдым. Өлүмдө озанып калыпсың. Түшүңө кирдиби? Деди Сабира. Жакындап калганын сезип турам. Ичимди жарып, тигип салышкан. Бара бер, ичиңде аяктыра турган эчтеме жок дешти. Халатын тетири кийген антургулар. Оорчулугуңду тийгизбей, үйүңдө өл дегени да. Сени менен коштошпой өлүүгө болбоду. Тынч жатайын жайымда, кечирим кыл, дейт Элебесов. Ичиңди курт тешпей эле арамдыгың тешкендир. Кектебе, Сабира. Өткөн өттү. Сууга салалы. Эчтеме сууга акпайт. Акса да калкып чыгат. Жоругуңду эмне деп айтса болот. Акмак болгон экем. Акмактыкпы же андан артыкпы? Түрмөгө 15 жылдан 3 ирет кесилген кишиде чыгаар убакыт болду. Ошондон бери неге кечирбейсиң? Жүрөк кечирбейт. Карганы канчалык таптасаң да карга экен. Ал жылдары Элебесов дилгирлик менен, өжөрлүк менен, терең сезим менен келечекке бет алып жаткандай көрүнчү. Алардын келечегинен элдин калың катмарынан чыккан жаңы муундун өкүлдөрүн көрчү Сабира. Бирок ушундайлардын ичинде ит да, курт да сойлоп жүрөөрүн көрбөй калган. Атүгүл партияга өтүүгө да рекомендация берген. Элебесов кубаныч менен, ыраазылык менен Сабиранын бөлмөсүнө келип турчу. Анын эмгекке тотуккан өңүнө, курчанган көйнөгүнө, жылтырата майланган өтүгүнө кызыга карап калчу Сабира. Айрыкча пол шыпырып, идиш аяк жууп, эмгекке берилген элпектеген жигиттин маданияты деп туюнчу. Кыскасы ар мүнөзү менен жагып, кийин ашык болгон каттарды жазды Элебесов. Ал ырдап калганда конспект жазып отурган Сабира куунт коюп тыңшап калар эле. Жагалмай деген жапан куш жарташка барып конгон жок. Жарпымды жазар, сен курбум ой тобой, жана жайлообуз бирге болгон жок. Элебесов илимге жөндөмү болбосо да, эл менен байланышка өтө шыктуу, өлгүдөй шылуун, эпчил неме чыкты. Ал дароо керектүү кишилерди издеп, ар ким менен жылуу мамилеге өттү. Кайдан жайдан болсо да пайдалуу кишилерди мергенчинин итиндей тапты. Ал кезде уюштуруу жана чарбалык иштер илимге караганда үстөмдүк кылып турган. Мына ушундай жумуштарда Элебесов өзүн көрсөттү. Туулгандан башкаруучулук талант бар экен. Өзүнүн төмөнкүлөрдү каалаганындай жумшап, жогоркулардын астында ар түстөгү парданы бетине тарта билди. Мынакей ошондогу Элебесов. Көтөрүлүп бараткан дымактуу адам, жаңы костюм кийип, булгары папка кармап, каадалуу жетекчи сыңары президиумдан орун алды. Залда отургандар көрсүн үчүн, ага бөтөнчө көңүл бөлсүн үчүн олбурлуу мүчөсүн алдыга салып, элди үстүрттөн карап, карандаш менен столду черткилеп отурат. Төшчөнтөгүнөн алтын алкактуу көз айнегин алып, аны крахмалдуу жүз аарчысы менен аарчып, анан кулагына кыстарып, залды мурдунун үстүнөн карап койгондо, отурган эл ага ишенбей кое алабы?
Эгер чогулуш ачууга туура келсе, дароо күн тартибин алдына жылдырып, карандаш менен бир жерин оңдогон болуп, ойго баткан түрдө чекесин тырыштыра ордунан турчу. Ишкер экенин эл көрүп таң калып, бааласын үчүн жасалма ыкмаларды ор койтпой колдончу. Ушунун баары турмуштагыдай аткарылгандыктан отургандарга абройлуу көрүнүп, дүйнөсү тар кокуй экени байкалбай калчу. Бир мекеменин ички тышкы жумуштары бүт ушунун колунда. Дайыма атактуу адамдар менен, обкомдун, райкомдун секретарлары, окумуштуу, жазуучулар менен алдыңкы катарда отуруп көнгөн. Чынында орусчадан анчейин жазганы чала сабат, дилетант экенин эч ким деле элес алчу эмес. Б, В, Ф, П тамгалары ал үчүн айырмасы жок. Балкон, фалкон, валкон же палкон деп жазыла берчү. Ошого карабастан жыйындарда биринчи болуп сүйлөр эле. Саясий, илимий, маданий терминдерди аралаштырып, дегеле кандай маселе болбосун, билсе билбесе да тийбей өтчү эмес. Алгач андай көрүнүш аялын таң калтырган эмес. Күндөрдүн биринде Сабира көзүн умаштай ачты да, түшүнөн чочугансып, күйөөсүн суроолуу тиктеп калды. Көз карашына олуттуу көңүл буруп, ичин аңтара карап отуруп, чочуп да коркуп да кетти. Тилеңине эчтеме жок, жансыз, кунарсыз көрүндү. Бирок керек кезде Элебесовдун көзүндө көздүү түлкү ойноп турчу. Жыйналыш сайын сүйлөгөнүңө таң калам. Жарыш сөзгө эмне үчүн озунуп чыгасың? Деди Сабира. Озунуп чыкпасаң сөзүңдү чоңдор укпай калбайбы? Экинчи бөлүмүндө ар кандай себептер менен кетип калышат. Кийин сүйлөгөндөрдүн аты газетага да жазылбай, жана башкалардын шарында болсо эмне болот? Алар көпчүлүктө. Кызык экенсиң сен. Атайып сөз алып сүйлөгөн соң анан көмүскөдө калайынбы? Газеталарда биринчилерден болуп басылган жакшы. Эл билсин, окусун, таң калсын, мени Элебесов дейт. Элебесов Сабира даярдап берген докладдарды окуй турган. Кээде өзүнөн өзү эле андан кемчилик таап, түзөтүүлөр киргизчү. Маселенин тереңине кирбей, көбүнчө түшүнбөй туруп эле энциклопедиядан же газетадан алган саясий фразаларды өздөштүрүп алчу. Ал фразалар сөзүнө саясий үн берип, залды кол чаптырып койчу. Жалпы жоболорго окшобогон жаңы сунуштар болсо, кадимкидей талашка чыга турган. Өнөкөт катары «Жок, мен макул эмесмин» деп карандашын столго ыргытат. Талашкан албетте болбосо эле нерсе. Бир күнү Сабира жазган докладты окуп отуруп, карандашын столго бир урса болобу? Мау жерде эки Россия жөнүндө жазыпсың, ай. Кайсы эки Россия? Анда эки Кыргызстан, эки Англия деп бөлөбүзбү? Бир гана мамлекет, бир гана падышалык Россия болгон. Мунуга мен макул эмесмин. Маселенин тарыхый жагы бар да. Тарыхта болсо болгондур, биздин күндөрдө мындай аныктама саясий жаңылыш. Мамлекетти бөлүп жарууга болбойт. Тарыхты билбей туруп, келечекти биле албайсың. Лениндин аныктамасы боюнча Романовдордун Россиясы жана Белинский, Чернышевский, Герцендин Россиясы жөнүндө сөз жүрүп атат. Кызык. Баланчанын, Төлөнчөнүн Россиясы. Ушундай пикир сенин оозуңан чыкканына таң калып отурам. Башыңда ботко бытылдап калды. Деги Романовдор ким болгонун билесиңби? Кимдер экен? Дейт Элебесов. 300 жыл жеке бийликтин башына турган падышалар. Дворяндардын, помещиктердин, капиталисттердин, акыр аягы кадеттердин таянычы болгон. Өз кезинде ушунун баары реакциячыл көрүнүш эле. Экөөбүздүн көз караш асман менен жерде экен, дейт кайрадан Элебесов. Ооба, айырма көп жерде болуп калды. Бир күнү тиешеси жок бир илимий конференцияда тил илими жана элдик мурастар жөнүндө докладдар коюлуп, Элебесов озунуп сөз алат да, ушул ардактуу курултайыбыз деп баштайт. Курултай дегенде кайталай берет. Эл бири-бирин суроолуу карашат. Көрсө, курултай деген сөз чагатай тилинде бар экен. Бул сөз Элебесовго жагып калса керек. Деги курултай дегениң эмне? Деди Сабира ошондон кийин. Туюндурбайчы, архаизм болбосун. Курултай деген курултай. Азыр ушундай айтылып жүрөт. Кызык экен, Сабира күлдү. Түшүндүм, балким сен конференцияны айтып жүрбө? Айтса эмне экен?
конференция, пленум, съездтерди азыркы тил менен эле айтып жүрүшпөйбү? Түшүнүктүү эмес бекен? Бул патриоттуулукка деле жатпайт го? Баса биз эмне үчүн элдин эң сонун мурастарын калктын калың катмарына жайылта албайбыз? Элге баары керек. Токтогулда, Калыгулда булар алтынга алмаш кыз байлык, нукура байлык. Эмне деп жатасың, көзүңдү ач. Балким сага керек эмес, бирок элге керек, дейт Элебесов. Коом эң керектүүсүн сенсиз эле ылгап алат. Кеп мында эле. Элебесов Өзбекстанга кайсы бир конференцияга Кыргызстандын делегаттары менен кошо катышып калат. Ошондо Өзбекстандын жетекчилеринин бири улуу курултай кут болсун деген экен. Аны туурап айрым оратыларда улуу курултай деп сүйлөп чыгышат. Болду, ошондон тартып парт чогулушта болсун, пленум, конференция, илимий сессияларда болсун, Элебесовдун оозунан курултай түшпөйт. Ташкенттеги конференцияга катышканын баса көрсөткүсү келсе керек. Сүйлөй баштаганда эле «Ардактуу жолдоштор, ушул курултайыбыз» деп баштап, анан салтанаттуу даяр сөздөрдү баса бакылдачу. Ушундан кийин Сабиранын Элебесовго көз карашы өзгөрүп, жүрөгүнө муз аралап кирди. Жазып берген докладтардан күйөөсү кынтыктап, тайкып пикирин киргизе берди. Кээде анысы талаш тартыш туудуруп, залды башаламан чуулдатып салчу. Азыр Сабиранын көз алдынан Элебесов менен турган кыжаала турмуш бирден чубап өтүп атты. Элеттен келген, мурдунун учунан башканы көрбөгөн манөөдөр жигиттин рабфакка кирген биринчи күнүнөн баштап мансаптагы эсирген кезине чейин элестеди. Сабира кийим салган чемоданын, конспект, китеп, дептерлерин жана кыз чагынан жакшы көргөн портфелин гана алып, Элебесовдун үйүнөн чыгып кеткен коркунучтуу түндү айрыкча көз алдына келтирди. Элебесов кабагым кашым дебейип кирсейип, көк пижамасын кийип, чыканагы менен эшиктин кашегине жөлөнүп турган. Анын уйкуга канбай канталаган көздөрүндө «Кана, батыраак кет, ордуңа асыл кеч келет» деген белги бар эле. Сабира жаман да айтпай, жакшы да айтпай кетти да калды. Ошол керсейип турган Элебесов азыр 40 жылдан кийин Сабиранын алдында эңкейип турат. Көздөрү андагыдай ойноктобой бирдеме сурачудай жалдырайт. «Ачкасың го, менин порциямды алып келиңизчи», деди Сабира. Анипа поднуска тамак алып келди. Абышка биринчи блюданы астына койду. Андан окчунураак креслода Сабира журнал окуп, кез-кез аны көз айнегүсүнөн карап отурду. Тамагын жеп, тезирээк эле кетсе деген ойдо болду. Абышка тамакты баш көтөрбөй жеди. Сабиранын колунан 40 жылдан кийинки тамак жеген укшу болду. «Жеңиз, тартынбаңыз», деди Анипа. «Больницанын тамагы аш булумдуу болот. Тамакты шашпай ичсе, өмүр токтоп турат». «Рахмат, кызым. Сөөгүм ыраазы. Мени сыйласаң, сени Кудай сыйласын». «Дагы жейсизби?» «Дагы жейм деп кантип айтам? Жегим эле келип турат. Тамагыңар даамдуу экен. Караганда ушундай тамактар болсо», деди Элебесов. «Ооруларга атай даярдалат. Мүнөз тамак. Тагдырым талаага ташталбадыбы? Болбосо мага кол жетпейт болчу. Мен кылдаам астында болмок. Айла барбы? Абалым жаман. Суу берчи, кызым». «Жок, чай ичиңиз». Абышка алдына коюлган чайдан ууртап, нан күкүмүн оозуна салды. «Өмүрүмдү соолтуп, турмушумду кыйраткан сойку гана алат. Кассамды соруп, кымбат буюмдарымды, кийимдеримди, мебелдеримди сатып, райкомго даттанып, сотко арыз берди. Ар кимден пара жечү экем. Мамлекет энчисине суук колумду салчу экем. Курулуш материалдарын сатчу экем. Капиталдык ремонттон кымтып калчу экемин. Партиядан болсо тек жайымды жашырып жүргөн экемин. Ак жеринен каралап, аялымды кетириптирмин. Эмгегимди эске алышпады, кызматтан чыгарып, билетимди жулуп алышты. Кандай сокку урулганын түшүнөрсүң. Сулуулугуна кызыгып уу жуттум. Сулуулугу куралы экен, ушунчалык сулуу болуп, ушунчалык уулуу экен». Ал кезде Латипа чырайына чиренип, өзүн башка аялдардан жогору койчу. Агыркы үлгүдө кундуз пальто, суусар тумак кийип, кулагына кавхар чөгөрүлгөн алтын сырга салынып, ак замшы мээлей менен колтукташып көчөдө басканды өнөр көрчү. Үлпөттөрдү жылаңач төшүн көрсөтүп, чыканагын чыгарып,
алтын шагектүү манжаларын көрүнө коюп, көздөрүн кыбынтып, кызыл эрдин бүлкүлдөтүп, көз кысып, каш кагып эркектерди чакырып турчу. Аялдар эң коркунучтуу күнүсүндө ерлерин коруп, андан оолак жүрүшчү. Ашорду Элебесов каны жерге тамбаган аялы абийирин ар кимге алмашып кетээрин билген эмес. Аялы менен мейманда же коомдук жайларда болуу кадимки жаңжалга айланчу. Латипа эл көп болгон жерлерге, кинотеатрларга, зуук кечелерге, ресторан кафелерге умтулчу. Көрүнүш үчүн, чырайына кызыктырыш үчүн, өзүн товар катары сатыш үчүн. Латипа ошол элдин ичинен кезектеги ерин ач көздүк менен издечү. Сени каматты деп уктум эле, деди Сабира. Чатак банкетте чыкты. Артыбызда отурган бир акмак аялымды мойнунан сылап, «Ийниңиз назик, этиңиз баланыкындай жумшак» деп кулагына шыбырап койду. Латипа, «О, менин назик денемди көрө элексиз» деп угуз айтты. Аялымдын бутун басып койдум. Ал чуу дедире жаакка чаап калды. Мен түртүп жибердим. Ал столду кучактай жыгылып, рюмка бокалдарды талкалап салды. Жети өмүрүм жерге кирди. Чоң чатак чыкты. Ал чатак оңойго турган жок. Бизди милиция алып кетти. Элебесовдун турмушу тозок менен бейиш, бейиш менен тозок аралашкан иримге айланды. Аялы эрин каматып коюп, эки турмуш менен жашап атты. Жашыруун жана бузукулук. Эрине жаман болгон сайын аялына жакшы болуп турду. Эсиргенде изин жымсалдап жашырчу да эмес. Мейли, билсе биле берсин. Билгенин кылып алсын. Көп болсо ажырашат. Анысы кайра сонун. Элебесов аялынын көңүлдөштөрүн эчен жолу кармады. Кармаган сайын Латипа жасалма шек туудуруп, бажелары менен мышык чыккан ойнотуп койчу. Көңүлүктөн башын жоготкон Элебесов акыры аянычтуу байкушка айланды. Латипа кааласа аңыр этин жедирди, кааласа каалаганы менен кете берди. Элебесовдон аркын эшти. Элебесов буралып, толгонуп, кол кугушуруп туруп берди. Абышка эмне үчүн келгенин унутуп койду. Ошол көзүн боёгон, аягы суюк аялын сулуулук үлгүсү, ашыктык кумары, адам катары карап жүрүп, жан дүйнөсүн, тапкан тергенин арнап жүрүп, жалаанын курманы болгон Сабиранын алдында ошону эскерүүнүн кажети бар беле азыр. Абышка алжып баратса керек. Сабира чекесин басып, ойго батып отурду. Кайран рекомендация, кайран партбилет, деди ал, өзүн кармай албай. Нерви бошоң эле чыдабады. Эми мындай. Угуп кулагым канды. Мындан кийин келем деп убара болбо. Көрбөйм сени. Көргүм келбейт сени. Анипа, мейманды узатып коюңуз. Жүрүңүз, карыя. Абышка каргылданып, көзүнө жаш алды. Кечирбедиңби, Сабира? Мен өлгөндө келесиңби? Сенден башка кимим бар? Бир ууш топуракты аяба менден. Акыркы көрүшкөнүбүз ушудур. Өмүр өттү. Бир күнчөлүк көрүнгөн жок. Башын калтылдатып, көзүн каканактатып Абышка кетти. Абышканы узатып, Анипа палатага келди. Сизди тааныгандардын баары билип калышты. Кечирөткө деп отурушкан экен. Кечирбедиңиз. Аз өмүрү калганда кечирип койсоңуз болмок. Ал жөнүндө унуталы, сиңдим. Унуталы. Алар ажырашкан күндөн тартып, канча кыш, канча жаз, канча жай өттү. Ошондон бери бир кайрылып келген жок эле. О, анда газаптуу түндөр. Айлар, жылдар аккан суулар, өлбөгөн кишиге быйыл да жаз келди. Токой көгөрүп, тоо силкинип, талаа коңурсуп, кашат урсуп, жер бууланды. Суук күндөр артка чегинип, жылуу күндөр өрт алашып, жаздын алгачкы айы март айында дарактар бүчүр атты. Чүйдүн жазы эрте келет. Чубактап тийген күн нуру жон жылыта баштады. Сабира сылтып басканына карабай жаны тынбаган киши. 31-жылы Ташкентте Саконун аспирантурасын аяктап атканда Средаз бюронун бөлүм башчысы Батыркан Мейирканов тап душмандарынын колунан курман болот. Ошону изилдеген опергруппанын ичинде Сабира Телтаева менен Кенжехан Биктаева да бар болчу. Түнкү саат 1 чамасында Ташкенттин караңгы көчөлөрүнүн биринде бандиттердин уюгу кармалып, атышуу болот. Ошондо да мынчалык селт эткен эмес.
Сабира кышында да, жайында да жалбырак чүмкөгөн аллеяда сейилдеп жүрөр эле. Өздөрү тиккен кара жыгаштардын асман тирип өскөнүнө, өзгөрүп аткан шаардын жаңы имараттарына сыймыктанып карап калчу. Темир жол вокзалы менен азыркы достук үйү андагы зор курулуштардан эле. Бул имараттар курулуп атканда тоо талаадан келген кыргыз, казак төөдөн түшпөй таңыркап карап турушкан. Кечээки пишпек азыр республиканын борбору. Азия дешет, цивилизация. Ал азыр да кечки сейилге камынып аткан. Аңгыча телефон шыңгырап калды. Анипа пальтосунун шапкасын кийгизип, таягын колуна карматты. Телефон тынымсыз шыңгырай берди. Анипа чуркап барып трубканы алды. Алло, спецбольница. Анипа жалт бурулду. Сизге, Сабира Исабековна. Сабира редакциядан чалып атат деп ойлоду. Ушул аялдар майрамынын алдындагы телефон чакырыгын айрыкча жакшы көрөр эле. Ар дайым эл аралык аялдар күнүндө кары коммунисттин эскерүүлөрүн газетага жарыялап турушчу. Сабира басып өткөн жолунан жаңы макала ойлоп койчу. Бул жолу Керабкомдон суу самырга жиберилип, сабатсыз аялдарды ликбезге тартып, жергиликтүү кулактар менен болгон күрөштү жазгысы келди. Суу самырдагы айыл аткомдун төрагасы Жапардын өлүмүн өз көзү менен көргөн. Анда эле картуу компаниясы айгышкан тап күрөшүнүн кырдаалында курч мүнөздө өткөн. Сабира трубкага кулагын тосту. Сизди угатам, кандай дейсиз? Өң өзгөрүлө түштү. Ким дейсиз? Эмне болду, кырсыкпы? Моргтон чалып атышат. Элебесов кайтыш болуптур. Чөнтөгүнөн 4-чү оорукананын адреси менен менин фамилиям табылган экен. Билдим эле. Абдан капалуу эле. Эмне кылабыз? Ажал айтып келбейт. Менимче барыш керек. Адам катары Элебесовдун өлүмү аянычтуу болду, бирок бул өлүм Сабирага анчейин сезилди. Жүрөгүм муздап калган. Бир кезде бирге жашап, анан жат болуп кеткен кишинин өлүмү баардык өлүм сыяктуу эле бир селт эттирип алды да, ошол замат жаман ойго салды. Ошондо эле Элебесовдун бетин ачып салса, баленин баары жок эле. Бирок Элебесовдун бетин ачыш кыйын болчу. Анын бетинде ар жагын көрсөтпөй турган калың парда болгон. Ленин партиялык билетке жамынып алган ар кандай шылуундардан абдан сактануу керектигин эскертпеди беле. Ал жылдарда митаамдар, бузуклар, эки жүздүүлөр түрлүү жолдор менен партияга өтүп, бийликке далалат кылышчу. Ошондой өңдү көрсө, жүзү тайган шылуундар өлмөктөн доңуз копсо да кантип боортолгонсун. Эгер дагы телефон чалышса, айтып коюңуз, мен бара албайм, деди Сабира. Топурак салбасаңыз, ал сизге күнүгө келип турат. Эмне деп турасыз, Анипа? Элде ошондой сөз бар. Тирүүсүндө кечирбесеңиз, өлгөндө кечирүүңүз керек. Турмушта эмнелер болбойт. Абышка жардамсыз экен. Көмүү бюросунан машина алдырып, көрүн каздырыңыз. Моргтон алдырып, сөөгүн сиз жашырбасаңыз ким жашырат? Барыңыз. Кыжаалат болгонуңузду көрүп турам. Айла канча? Андан кетсе да сизден кетпесин. Адамгерчилик кылыңыз. Студенттер келмегиле. Кеч келет деңиз, күтүшпөсүн. Врачка. Эс алып жүрөт деп коем. Сабира чыгып кетти. Анипа айнектен карап турду. Кетип баратат. 75-ке чыкса да басканы таң. Адамды санаа каратат. Санаа болбосо 70-80 кеп эмес турбайбы? Телефон шыңгырады. Анипа чуркап барып трубканы алды. Кетти, азыр кетти. Күтүп туруңуздар, барып калат. Күтүлбөгөн жерден Сабира кайра келди. Ой, эшикте аба шумдук. Тал теректер бүчүр ата баштаптыр. Банкага салып коюңуз. Бүчүрдү сунду Сабира. Жаз белгиси үйгө да келип турсун. Барбай калдыңызбы? Деди Анипа. Баратып айнып калдым. Мен сизди барат деп койбодумбу? Дагы телефон чалышты. Ойлоп көрүңүзчү эми, адамдык абийириме кантип каршы барам? Могу жеримде турган түпөйүлдү билбейсиз. Кечире албадым. Элебесов башка дүйнөнүн кишиси экен. Сизди кечиримди уго дедим эле. Мен кечирсем да жүрөк кечирбеди. Сабира пальтосун илмек болду. Шкафтан Элебесовдун элеси көрүндү. Тарбайган муздак колдорунун боорун алып, кан сөлү жок турган арбак шумдук көрүндү. Сабира кыйкырып шкафты тарс жаап кетенчиктеп кетти. Артынан жеткен Анипа колтугунан жүрөп калды. Эмне болду? Ботом,
мага бербейсизби? Анипа пальтону шкафка илди. Шкафта суур ичиктен бөлөк эч кандай элес мелес көрүнгөн жок. Суур ичик Сабиранын көзүнө Элебесовдун тири шумдуктуу сүлпөтү сыяктуу көрүнсө керек. Өң алаттан кете түштүңүз. Бирдеме көрдүңүзбү? Көзүм бала чакмактай түштү. Анипа чекесин басып, Сабираны керебетине жаткызды. Этиңиз ысып турат. Кайдан бар дедим эле. Дары ичиңиз. Анипа суу менен дары ичирди. Врачты чакырайын? Жок, Анипа, кое туруңуз. Өтүп кетер. Кайдан өтүп кетет? Температураңыз бар. Жок, Анипа, кечире албадым. Сөзүңүздү аткара албадым. Сабира ентиге дем алып, жаздыктан башын көтөрдү. Элебесовду кечирбегеним үчүн эл мени кечирип койсун. Эпилог. Абышка ооруканадан чыккан соң кайда барарын билбей, башы маң болуп темселеп турду да, көзүнө эчтеме көрүнбөй, башы оогон жакка баса берди. Турмуш быкпырдай кайнаган калың элдин ичиндеги, жашоо үчүн жанталашкан жалпынын арасындагы жардамы жок жалгыздык ушу болсо керек. Абышка көчө тоомундагы светофорду аялдабай, троллейбустун астында кала жаздады. Троллейбус оогунан чыгып, салондогу кишилер бири-бирине кагылышып, айдоочу аял Абышканы оозуна келген сөздөр менен ашатты. Көчөдөгү элкежек көрүнүп, андан ары сенделди. Көкүрөгү кышылдап, муундары титиреп, кайсы бир жерге жеткенде алэгүү кишилер шарап ичип жаткан буфетке туш болду. Булгон 3 сомунун 1 сомуна шарап койдуруп, кажылдашкан мастардан обочо барып, булуңдагы таштанды челектин жанына отурду. 1 стакан шарапты кулкулдатып жутту да, муун жөөнү бошоп шалдырай түштү. Ичеги сысып, ичи кызыган соң түкүрүндөгү ыза шоролуу көзүнө ачуу жаш сыгып чыгарды. Балким тукум көрсөм, ушуну көрөт белем. Думанадан айбашы үмүт этет болуп, жанында жарты стакан шарап сурап турган оруска 1 сомун берип, дагы 1 стакан шарап алдырды да, жартысын ага куюп, экөө бөлүшүп жутту. Ушундан кийин Абышканын оюна алдан эмелер түштү. Өткөн өмүрүнөн Сабира менен турган бактылуу күндөр элес булас келе калып, эгер ал дүйнөдөн өтсө, кандай абалда болот эле деп ойлоду. Көк ала чач карылар табыт башында туруп, насаатын айткан жаштар винок көтөрүп, гүл менен, музыка менен акыркы сапарга узатып баратканы элестелди. Чынында Сабира чоң аза, чоң сый менен коюлмак. Курбулары мүрзөсүндө сөз сүйлөп, өкмөт көңүл айтып, некролог жаздырып, өмүр жолун газеталарга бастырып, эстелик тургузушуп, маркумдун арбагына ызаат көрсөтүшүп, адамгерчиликтин ыйык парасатын аткарышмак. Ал эми менин көзүм жумулса, капырай, эмне болуп турам? Өлүм деле узанып калдым. Кырсык чалып жүрүп кетпеге эйлем. Ажал айтып келбейт. Артымда туякта калган жок. Абышка акыркы 1 сомун берип, 3-чү стакан шарапты алдырды да, жартылуу иче албай демигип, жүрөгүн басып онтуп жиберди. Жанындагы киши өзү менен алек болду. Абышка турууга алы келбей обдулуп барып отуруп калды. Деми кысылып, өңү көгөрүп, көзү алайып, колкосу кырылдап, шырылдап кетпеген жеринен кара тер кетти. Иштен жеген көп жылдык санаа өкүм этип, жүрөгү оорулуу шордууга ичкилик жаман таасир кылды көрүнөт. Күтүлбөгөн инфаркт жүрөгүн апчыса керек. Жүрөгү токточудай, Абышканын өңү бир шумдуктуу өзгөрүп жатты. Анын антип жатканын эч ким байкаган жок. Абышканын бар жогуна көңүл да бөлгөн жок. Албетте, өлүм кайгысы баарынан оор кайгы. Өлгөн пенде жарык дүйнөгө кайрылып келбейт. Кечээ келе жар сүйүп, бала күтүп, дүйнө куруп, тирүүлүк кызыгында жүргөн пенде капыстан бир күнү дүйнөдөн жок болот. Баарыбыздын атабыз же энебиз, балабыз же жарыбыз, эжебиз же сиңдибиз, агабыз же инибиз кеткен. Жарык дүйнө дала ирет караңгылап, кабырга кайышып, бел майышып, өпкө көп, боорсуздап, жүрөк күйүп, кан жутуп, кайгы чеккенбиз. Жаратылышта жарыктын караңгысы бар. Ошол сыңары адам тагдырында да оңдун солу, ысыктын муздагы, таттуунун ачуусу, бакыттын кайгысы, күлкүнүн ıyы болот. Ошон үчүн турмуш. 2 күндүн бири өлүм деп бекер айтылбаса керек. Артында жөлөк болор, жерге коёр бир карааны жок тентип, тербип, сандалып жүрүп, акыры таштанды челектин жанында жан таслим кылуу кандай жаман.
андай ажалар кимдин башына келбесин. Абышка деле ымыркай бала болуп туулган. Багал чагы катып, балтыр эти толгончо балдар менен ойноп чоңойгон. Бирок өмүр соңу ушинтип эч ылажысыз шарапканада бүтөт деп үч уктаса түшүнө кирбегендир. Адам жакшы жаманды биле жүрүш керек экен. Дүйнөгө түркүк болуп калбаган соң, соңку саатты ойлой жүрүш керек экен. Ырас, өлгөн пенде өз өлүмүнүн кайгысына катышпайт. Кайгысын жакындары тартат. Эзелтен эле артында калган тукумдары жер дүңгүрөткөн чуу менен, ый менен, муң менен маркумду түбөлүк чайына узатат. Каралуу үйгө жакындары, жек жааттары, дос тамырлары Куран окутуп эскерип, көңүл айтып келип турушат. Өлүм деген өлүм. Бирөөгө кастыктан, бирөөгө ушинтип таштанды челектин жанынан жатат. Өлүм баарыга бирдей, баарыга күйүттүү. Абышка өмүрүнүн аягында каңгып жүрүп, шарапканада көз жумду. Кеч кирип кеткендиктен буфетчи акыркы адамдарды сыртка чыгарып, эшикти беките турган болгондо гана булуңда жаткан Абышканы көрдү. Ашкере ичип кулаган мастын бири деп чалга кыйкырды. «Эй, бабай, давай, вставай, кет үйгө, буфетти жабам». Абышканын оозу ачылып, тиши арсайып, көзү алайып жатканын көргөндө коркуп кетти. Жакын барып, башын көтөрүүгө даабай сыртка чыкты да, ошол тегеректен эл чакырып, милиция менен тез жардамга телефон чалды. Көп көтүрбөй тез жардам да, милиционерлер да жетип келди. Врач Абышканын ол үйүнө кеткенине көзү жеткен соң өлүкканага жеткирүү керектигин айтты. Абышканын чөнтөгүнөн бар болгону эски намыян менен 4-оорукананын адреси табылды. «Балеси тийбек эйле», деп турду буфетчи. Жакындары күбөгө тарттырып ууракылат го. Бирок Абышканын издеп алар, сурап алар эч кимиси жок эле. Сөөгү өлүкканага жеткирилди да, оозуна, кулагына, көздөрүнө, кардына, жука жерлеринин бардыгына формалин куюлуп, эч ыкпай саргарып, тоңуп жатты.